Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Мени мактап же сөгүп ийсеңер эле пикирим өзгөрүп кетпейт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Балбак Төлөбаевдин өзүнүн социалдык баракчасына билдирди. Анын айтымында коомдо ар кандай интрига пайда кылбай өнүгүү жолуна түшүш керек. Бир тарабы мактайт, бир тарабы сөгөт. Элди бөлүп чыңалтып эмне табабыз? Көп жакшы иштер болуп жатат. Үмүт бар, иштеп элди бакпайлыбы? Коом тынч болсо өнүгүүгө шарт кошот. Мени мактап же сөгүп ийсеңер эле пикирим, тарабым өзгөрбөйт. Ким болсом ошомун. Мурун эмне десем ошого умтулам. Ушак интригага мени аралаштырбагыла. Тирикпейм. Биздин тагдыр ушундай деп жазган билдирүүсүндө. Эске салсак, 10-февралда Балбак Төлөбаевдин Адахан Мадумаровдун кылмыш жоопкерчилигине макулдук берүү маселеси каралып жаткан учурда УКМК башчысы менен башкы прокурордун тиреши күчөп бара жатканын айткан.